Биз айтып атпайбызбы 10 жылдан ага парламенттик башкаруу болуп депчи. Бирок мен аны парламенттик башкаруу деп айта албайм. Ар кайсы мамлекеттердин баш мыйзамдарына анализ беребиз колдон келишинче. Анан андай башкаруу болгон эмес да. Мисалы үчүн ошол убактагы бийликтин негизги менимче чоң катасы бул эмне болду? Катасы булар көп функция, көп полномочия, ыйгарым укуктарды өздөрүнө алышты, бирок жоопкерчилик болбой калды. Карабайсызбы, мына партиялар 2010-жылы 2007-жылы биз партиялык системаны киргизе баштадык. 2010-да партиялык система келди. Партиялар баягы Кыргызстанды мындай жөнөкөй тил менен айтканда эми туура түшүнсүн, эл журт камчыга ченеп бөлүп алышты да. Айыл өкмөттөн баштап ак үйгө чейин могул бизге тиешелүү могул министерствого биз коебуз депчи. Ошондой кылып бөлүп алышты. Бирок ошо бөлүп алганына жараша булар жоопкерчиликти ала алышкан жок. Мына ары бери кетпей эле мен так айтайын 2020-жылдагы ковидтин убагында. Бул өтө чындыгында бизде көп жарандарыбыз кайтыш болуп калды. Биздин коом үчүн, айрыкча мамлекеттик бийлик үчүн бул чоң сыноо болду. Экзамен болду. Мына ошо экзаменди ошол убактагы мамлекеттик бийликтин өкүлдөрү, мамлекеттик башкаруу системасы жана парламенттик система ошого ылайыктуу жооп бере алган жок. Ошону өтө албай калды. Коом ошону көрдү өз мененчи, өз көзү менен. Анан эми туура баягы парламент болуш керек. Мен парламентке каршы эмесмин. Кеп бул жерде менимче башкаруунун формасында эмес, менимче эң биринчи кеп мамлекеттик бийликтин жоопкерчилигинде. Ошол мамлекеттик бийликтин жоопкерчилигин түзүп бере турган баш мыйзамда. Мисалы үчүн мына карап көрсөңүз, ошолордон да бир айта турган нерсе бар. 2010-жылы биз парламенттик башкарууну киргиздик. Бирок ошо 2010-жылкы баш мыйзамда парламенттик башкаруу деген сөз жок. Бирок киргиздик деп койдук, киргиздик. Бул бир жагы. Экинчи жагы 2010-жылда чындыгында саясий партия 5-6 партия бүт Кыргызстанды бөлүп алды. Бакылсыздар, бирок ошо саясий партиялар эмне себептен, кандай ыйгарым укуктун негизинде могуларды бөлүп алды, могул тармакты башкарды, парламентте мондай иштерди кылды, ал жөнүндө да эч кандай сөз жок. Көрдүңүзбү? Мына биз көрүп атабыз. Ошон үчүн бул ошол убактагы баш мыйзамдын жетишпеген жагы болчу.